Негизинен биз жылдын башынан 650 километр жолду асфальттоо боюнча план кылганбыз. Анын ичинен 498 километр биз республикалык бюджеттен, калган 200 километрде бул эл аралык донорлордун жардамы менен, бул проектлер менен асфальт төшөө боюнча план кылганбыз. Азыр бүгүнкү күндө биз жалпысы болуп асфальт төшөө боюнча 744 километр асфальт төшөдүк. Бул биз пландын ашыгы менен аткардык десек болот. Андан сырткары ремонт баягы иштери боюнча биз 200 километрден ашык жолдорду биз ошол ремонт жумуштарын жасап пайдаланууга бердик. Атамекендик компания бул негизинен балыкчы Барскон Каракол жолун салып атышат бүгүнкү күндө. Жалпы 94 километр жолду салып атышат. Бүгүнкү күндө 25 километри толук бүтүп, жакын күндөрү биз пайдаланууга беребиз. Калган участоктарында жумуштар жүрүп атат. График боюнча негизинен биз 2025 жылы толук бүткөрүп пайдаланууга беришибиз керек. Туура айтасыз, кемчиликтер болгон, бирок бүгүнкү күндө биз ал кемчиликтердин баарын жоюп, жумушун жандандырып, ошол жол салуу жумуштарын жүргүзүп атышат. Булар графиктен аркада калган, артта калышкан, бирок азыр ошол өздөрү кошумча ошо атамекендик компанияларды субподрядка алып, жумуштарды жандандырып иштеп атышат азыр. Кийинки жылдын планына биз жалпы асфальт төшөө боюнча 1000 километрден ашык жолду план кылып долбоорлорун даярдап атабыз. Алгачкыларын ушул быйыл ушул жер иштерин даярдоо иштери кийинки жылдын планындагы быйыл уже биз аткара баштадык. Техника боюнча биз дагы 453 техника алып атабыз. Келишимдер түзүлүп, 20 декабрга Кудай буйрса 453 техника келип, биз 453 техниканы кошумча ушул пайдаланууга беребиз. Жыйынтык боюнча негизинен биз пландын ошол биз өзүбүз болжолдогон пландын бардыгын аткарып бүтөбүз. Биз ошол бардык жолдорду пайдаланууга беребиз.